Кыргызстанды сагынасызбы? Ja, конечно, Кыргызстан сагынабыз да. Келишилерге кол була кылып аштар кылып кой дейт эми. Бисмилlah. Muratjon aka өзү өзгөндөн болот. Күрүч өзгөндөн келген экен. Өзүңүзгө квартира алгандан кийинки мындай өзгөрүүлөр кандай болду? Өзүбүз болсо жакшы экен да. Bir лагман, 2 мантус менен. Мурат ака бизге келгенде үй алды. Үй алганда акырын самсыканадан баштаган, бүгүн лагманнайга өтүп, кафе иштеп атат экенсиз. Ишиңизге ийгилик, Muratjon ака. Бул Байкендин үйү 10-дом. Школ 50 метр. 18 жыл арендага берип койдуңуз. Мындай эсептеп көрсөңүз, квартира кетти да. бир квартира кетти. Өз колуңуз менен жасадыңыз. Өзүм жасадым. Өзүңүз чогултуп, өзүбүздү өзүбүз көтөрбөйбүз, бизде эч ким көтөрбөйт. Тем более Москва жергесинде. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн Muratjon акабыздын үйүнө коноктобуз. Muratjon ака бүгүн тосуп алды. Алла разы болсун. Muratjon ака, өзүңүз көргөзүңүз, Майли кириңиз. Кириңиздер. Muratjon ака, кайсы райондобуз азыр? Люберси. Люберси да? Люберси. Жилой комплекс первый Лермонтовский. Бисмилlah, келиңиз. Жаңы домдордо, жаңы застройщиктерде баардыгы тең ушундай современный стилде. Бул жакта, по-моему, Muratjon ака сквозной проезд, да? Сквозной. Заодно көрсөтө кетелик. Дворго өтүп кетебиз, Дворго өтүп кетебиз. Еще айта кетчү нерсе, бу жерде дворлор закрытый. Без машин деп коет. Караңыздар, дворго кирип, балдар ойноп атканда, багы машина өтөт же башка болот, Кандай проблема жок. Проблема жок. Спокойно. Спокойно ойноп жүрсүң. Балдарды кое бересиз, Закрытый. Сон, караңыздар, баардык тең современный. 2024-жыл үйдү алдык. 3 айдан кийин ключун алдык. Жашап атканыңызга берди. Где-то 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жыл. Жаркыраган үйүңүздөр куттуу болсун. 1,5 жыл болуп калды, антип келип истегенибизге. Келин, шүкепсиз биз үйүбүзгө. Аллахым топканыбызга дасткалыңызга барака берсин. Силерге катта рахмат. Ишилер илгери кылсын. Аллахым сизге барака файыз берсин. Хаммага көпчүлүккө жардам кылдыңыз. Доим эл хизматында болуң. Рахмат катта сизге. Алла разы болсун. Сиз өзү Кыргызстандын каягынан болосуз? Кыргызстанда өзгөндөн. Ушул Москвага келгениңизге канча жыл болуп калды өзү? Москвага 20 жыл болду. 20 жыл. Үй бүлө, бала чакаңыз менен. Шуну бала чака менен Москвада жүрөм. Многодетный, российский мерка менен многодетный да, канча балаңыз бар? 4 балам бар. Келишилерге кол була кылып аштар кылып кой дейт эми. Бисмилlah. Muratjon ака өзү өзгөндөн болот. Күрүч өзгөндөн келген экен. Өзгөнсүзгө күрүчтү Кудайым буйрса, бүгүн Muratjon аканын өзүнүн колунан жейбиз, Muratjon ака? Иншалла, силер үчүн даярдап кой дейм. Кыргызстанда күрүчтүн сорттору көп. Озгенский, Актурпак еще да, мен билбеген. Комментарийге жаза кетиңиздер. Кайсыл күрүч менен аш, плов жакшы болот? Биз азыр ушу өзгөн күрүчүн көрүп атабыз. Вообще сон. Сиздердин дагы бизге мнениеңиздер очень важно. Комментарийге ким кайсыл күрүчтөн жакшы болорун жаза кетиңиздер. Muratjon ака, мына үйдөн чыгып эле балдар школго барганда, 2 минутта пешком. Сиз ключ алган жылы, ошо жыл, по-моему, ачылып калган, сиздер киргенде? Сентябрда ачылды. Сентябрда ачылган, сиздер декабрда келдиңиздер. Достор, эң негизгиси инфраструктура шаговой доступности деп коет. Бул Байкендин үйү 10-дом. Школ 50 метр, 50 метр 2 мүнөттүк жол. Балдарды үйдөн чыгарып, өзүлөрү өз алдынча эле школго келип, 1-класстан баштап эле. Кичикеңиздер канчанчы класста? 3-чү класста өзү эле кирип чыгат, Оң тарапта катта зал бар. Бул жак кетте зал. Келиңиз, Muratjon ака. Бул балкон. Зал, балкон, лоджия. Кир жаясыз, анча-мынча бешлери. Биякта жүргөндө по-любому үйдө үй өткөнбүз, Бу жерде кухня. Бияк кухня экен, Жакшы кухня деле 10 квадрат тегереги окшойт, 11 квадрат. 11 квадрат. Кенен Muratjon ака ушунун баарын өз колуңуз менен жасадыңыз. Өзүм жасадым. Өзүңүз чогултуп 2024 декабрь семейный ипотекадан алганбыз. Полноценный двухкомнатный квартира, Шундай. С ремонтом. Ремонтом. Достор, айта кетчү нерсе, ошо с ремонтом баасы канча болгон? 10,5 миллион. 10,5 миллион. Баштапкы төлөм 2 миллион бердим. 2 миллион баштапкы төлөм бердиңиз, айына төлөмдөрүңүз 52 миллион. 52 миңден айына төлөп атасыз. Ушул жерден айта кетчү нерсе, 1,5 жыл өттү. 1,5 жылдан кийин азыр ушундай двухкомнатный квартираларды 15 миллион турат да. То есть Muratjon ака 2 жылда
сиздин квартираңыздын баасы 5 миллионго калат. Ушундай. Куттуктайм. Ошон үчүн алган эле бүгүн алган адам эртеңки баа уже башкача болот да. Ошон үчүн бүгүн алган адам утуп атат да. Эми баягы квартира арзандап кетеби деп ойлонгон кардарларга кандай сунуш бересиз? Ойланбастан да алыш керек квартираны. Жүргүзбөйт да негизи. Сиз ошо 20 жылдан бери жүрөсүз, Москвада. Ошо 20 жылдан бери бир жылы хотя бы квартира арзандадыбы? Жок, наоборот көтөрүлдү. 18 жыл төлөпмүн да. 18 жыл арендага берип койдуңуз. Мындай эсептеп көрсөңүз, квартира кетти дейм. бир квартира кетти. Бир комнаталы болсо кетти. Бирок эң негизгиси 18 жыл болсо дагы сиз 18 жылдан кийин уже Квартира алдым да. өзүңүзгө квартира алдыңыз. Өзүңүзгө квартира алгандан кийинки мындай өзгөрүүлөр кандай болду? Өзүңүз үйүңүз болсо жакшы экен да. Үйүңүз болсо беймалал келип кетип жүрөсүз. Кыргызстанга беймалал барып кайра келесиз. Квартирадан проблема жок. Өзүңүз үй саалаганда ачып жапасыз да. Биринчиден прописка маселеңиздер чечилип, Самый главный шулар бүтүп балдардан документтер школа, садик кыйланбай калышты. Муратжан эке өзү чайхана иштедет. Биз менен 1 жыл мурун квартира алып баштаганда Муратжан эке кичине самсаканадан баштаган элеңиздер, Кудайым буйруса азыр барып даже көрөбүз. Самсаканаңыз лагманныйга айланып, Кудайым буйруса кафе иштетип атат экенсиз. Ишиңизге ийгилик, Муратжан эке. Москвада да көз тийбесин, сөз тийбесин. Өзүбүздүн туугандарыбыз, жерлештерибиз өзүбүздүн кафелерден, кыргыздар берден баардык обед кылышат экен. Карасам берде шиномонтаж и в основном немелерде клиенттерибиз дагы өзүбүздүн Кыргызстандан, ушу СНГдан чыккан өзүбүздүн национальный тамактарды ушул жерден келип обед кылышып аткан кез экен. 2 лагман, биросуна 2 мант. Нан чай. Бир лагман. Бир лагман 2 мантысы менен. Ошондо лагмандын үстүнө манты болот, Ооба, мантысы менен. Бул эми популярный тамак болуш керек, Эми основной ошо лагман манты болуп атат экен. Салаттар, Эми биякта салаттар, биякта курдактар бар экен. Ушул курдак. Бардык кимге кандай кааласа. Ооба, кандай ким кааласа ошондой салып берет. Эми көрүнүшү аябай сочный. Эми келип жеп көрсөңүздөр өзүңүздөр татып көрөсүздөр. Обязательно. Бул жерде компот, Компот, морс, айран. Бардыгы тең колго жазалган. Компоттор өзүңүздөр бар экенсиздер, Мынакей лагманыбыз келип калды. Бисмилла деп лагманды көрөлүк. Аябай көрүнүшүндө эле сочный, берде острый перецтер менен, аджикасы менен эми калуучуларга да. Негизи эле ушул өзүңүздөр жакшы билесиздер. Москвада жүргөндө бизнести деле кылып, үйдү деле алып, алам деген киши бизнести деле алып атат, үйдү да кылып атат да. Мен анча комментарийлерден окуп калам да, ушунча акча берип, ушундан көрө бизнес ачсаңар болмок, анан мынтсеңер болмок депчи. Эми мен ойлойм, үй алган бул бизнес ачканга эч кандай мешайт этпейт. Мурат акебиз бизге келгенде үй алды, үй алганда акырын самсаканадан баштаган, бүгүн лагманнайга өтүп, дайым көрүп ушундай уже адамга толуп бүгүн монтип лагманыбыз тийип келип конокко келип отурабыз. Жареный лагман. Бул жареный лагман. Ниетибизди кенен коелу. Колдон келсе ушул биздин видеобузду жакшы комментарийлер менен колдоп, коштоп, куттуктап, мен ойлойм бул жакшы сөз жан эргитет да. Ошол себептен келиңиздер жакшы сөз менен колдойлу, жакшы сөздөр менен коштоп, келип өзүбүздүн жердештерибизден тамак жеп, өзүбүз көтөрбөсүк, бизди эч ким көтөрбөйт. Тем более Москва жергесинде. Келиңиздер, бичитарлык кылбайлы. Муратжан аке өзү Москва сизге эмнеси менен жагат? Эми Москвага баардык иштегени келебиз да ошогачы. Эми көп жүрүп баардыгы иштеген келет. Алаганда үй алып атат, алаганда кетип атат. Кыргызстанга барып жүрүп жүрөбүз иште. Барып Кыргызстанды ташап кетебиз. Москвага көнүп калгансыз, Кыргызстанды сагынасызбы? Конечно, Кыргызстанды сагынабыз да. Тез барып турабыз да. Сан. Бирок сиз үй алгандан кийин сизге мындай мешайт бербедиби? Жок. Үйлүү болгонуңуз. Кыргызстанга кетип барып келишке. Мешайт менен наоборот жакшы болду. Кыргызстанда үй бар, берде үй бар. Баягыда караганда мындай тынчтык да. Россияда жүрүп, Россия жарандыгын алып, эртең кетем, ана кетем, 2 жылда кетем, 3 жылда кетем деген жарандарыбыз азыр 10-15 жыл убактысын өткөзүптүр да. Ошол себептен эми 5 жылдан кийин кетпесең, эми 10 жылдан кийин деле кетпейсиң да. Ошон үчүн жөн жүргүчө үйүңүз төлөнүп калат экен да. Ошол
максатыңыздарга жетип үйдө алып койсоңуздар эртең давай этип деле кетесиздер, сатып кетсеңиздер акча, ошол себептен бул мүлк, бул недвижимость ар дайым баасында, ар дайым актуальный. Ошол себептен эч коркпостон кадам таштап үй алганга аракет кылыңыздар. Биз себепчи болгонго дайым даярбыз. Ушуну менен биздин бүгүнкү выпускубуз аягына чыгып баштады, соңуна келип баштады. Муратжан аке, үй алганыңыз, ушундай бизнесиңизди чоңойтконуңуз менен жакшы бир выпуск болду деп ойлойм. Муратжан аке, сиз өзүңүз да бир мындай жыйынтыкча сөзүңүз болсо сүйлөп коюңуз. Sizlarga katta rahmat, ishlarga ig'lik. Муратжан аке өзү жай унчукпай, бирок ишти кылган адам да. Ишти кылган адам. Бул выпуску сиздерге жаккан болсо, обязательно лайктан басып, подписаться деген кызыл кнопкага подписаться кылып туруп, өзүңүздүн жакшы көргөн досуңузга, кафе ачамын деп жүргөн, үй алам деп жүргөн досуңузга бөлүшүңүз. Сиздерге да жугуштуу болсун. Муратжан акемдин ийгиликтери сизге дагы жугуп калсын дагы. Эртең сиз дагы биз аркылуу үй алып, кийинки выпускта сиздер тартып калайлы.